Мамбетов жетектейт. Бишкекке Сарыбашев келеби. Алмаз Мамбетов Ош шаарынын мэринин милдетин аткарууга киришти. Бул тууралуу ал Азаттыктын аймактагы кабарчысына арастады. Аны 2 августта жамаатка тааныштырышты. 45 жаштагы Алмаз Мамбетов 2016-жылы 2019-жылдары Балыкчы шаарынын мэри, 2019-2020 жылдары мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, 2020-жылдагы октябрь окуялардан кийин президенттин иш башкармалыгынын төрагасы болуп иштеген. Аны шаардык кеңештин депутаттары көпчүлүктүү уш менен мэрдин милдетин аткаруучу кылып шайлаган. Мамбетов Азаттыкка бул кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын кошумчалады. Ал эми башкалага Талайбек Сарыбашев мэр болуп шайланары буга чейин айтылып келген. Сарыбашев Азаттыкка бул маалыматты растады. Ал да кызматка келүү тууралуу президент тараптан сунуш болгонун айтты. Талайбек Сарыбашев 50 жашта, 2018-жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келет. Ага чейин 3 жыл өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, 2012-15 жылдар аралыгында Ош облусунун Алай районунун акими болуп иштеген. Ал 2018-жылы Ош шаарынын мэри кызматына атаандашсыз шайланган. Булак Азаттык. Аскар Акаев Кыргызстанга келе жатканы кабарланууда. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев бүгүн 2 августта Бишкекке келери кабарланды. Бул тууралуу жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жазып жатышат. Маалыматты Азаттыктын жеке булактары да тастыкташты. Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005-жылкы март окуясында бийликтен кулатылгандан кийин үй бүлөсү менен Орусияга чыгып кеткен. Ошондон бери мекенине келе элек. Өлкөнүн азыркы бийлиги Кумтөр алтын кени боюнча эл аралык соттук териштирүүдө Центра Голд мурдагы мамлекет башчыларын сатып алганын далилдөөгө аракет жасай турганын билдирип, буга байланыштуу мурдагы президенттер Аскар Акаевге, Курманбек Бакиевге жана Алмазбек Атамбаевге карата кылмыш иши козголгонун маалымдалган. Булак Азаттык.